Биз ушуну көптөн бери суранабыз. Жана күтүп келебиз. Ушу көптөн бери стадион жөн эле турат, эч ким колдонбой. Ушул спорт комплекс куруп берсеңиз аябай жакшы болот экен. Кудай таалам буйруса, мына ушул жерде эң мыкты заманбап эл аралык спорт комплекс курулат деген ниетте турабыз. Аны биз өлкө башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевичтен көптөн көп ушул Базар Коргон шаарынын Совет айылынын тургундары суранышат. Базар Коргон жаштар коому 13 июнь 2024 Базар Коргон кеңеш бүгүнкү маданий иш-чара. Жалпы патриот инсандар катышып кетүүңүздөрдү суранабыз. Назар Камчыбеков, Сайра Бегим, Улан Назаров. Чечилелегилер, каерден табабыз, кандай кылабыз деп. Анан бир демилге чыгып калды. Сыртта жүргөн бир колунда бар жаш бизнесменге сунушталды. Ушундай курсак, ушу спорт комплекс баланчанын атасынын атынан да. Ошол эле келип өзү куруп койду ошону парктын ичине. Анан калган мына балдарга дагы айтты экен, ушу сквер боло турган болсо ошонун арасына өтүп кеткен атасы, чоң атасынын жанагындай бюсттерин коюп коелу бир айлеян жээгине. Давай жардам бериңиз десем, с удовольствием баары жардам берип, жакшы иш болуп кетти да, аягына чыгып. Сөзсүз түрдө мамлекеттен дагы жардам болду. Ошон үчүн мен да мына жаштардын демилгесине кошулуп, мен да кайрылып кетем. Ушу чыган биздин уулдарга ушуга салымдарын кошкула. Бир сире азыр дагы өздөрүнүн мындай пландарын түзөт, айтышат. Ана эскиз может дагы өзгөрүп да калышы мүмкүн. Бирок эң негизгиси максат ушу жаштарга, балдарга, биздин келечектерге ушул жерге сонун парк жасап берүү. Мына азыр кандай жөн эле поле болуп турат. Келечекте мондой болуп калса кандай сонун. Бул жалаң эле ушул шаар эмес. Бул жерде райондук иш-чараларды өткөрсө болот. Мына биздин мына агайлар турат бул жерде. Канча деген бизде азыр спортсмендер чыгып атат. Мисалы Базар Коргондо мына именно борецтер дейт, мына быйыл жакшы результаттарды көргөздөр область боюнча. Бирок ушуларга бул мындай жакшылык шарт түзүп берип койсок, мындан да алдыга чыгат. Спортсмендер биздин атыбызды чыгарат, биздин желекти желбиретет. Анан ошого мына баарыбыз биригип шарт түзүп берели. Ошон үчүн мен жаштардын демилгесин колдойм. Силерди да баарыңарды чакырып кетем. Буйруса муну аяктап кайра чогулуп ушу жерден бир жакшы ачылышын өткөрөлү. Макулбу? Чоң рахмат баарыңыздарга. Амин. Мына урматтуу коноктор, мына Базар Коргон мына акимибиз өзү баш болуп, мына ушул демилгени түздөн түз колдоп турат. Мына акыркы учурларда көрүп атасыздар, Базар Коргон шаары көптөгөн шаарлардан айырмаланып, көп ар кайсы тармактан өнүгүүлөр жакшы. Саламатсыздарбы, Базар Коргон шаарынын тургундары. Мына бүгүн бир жакшы иш-чара болуп турат шаарыбызда. Ушул демилгени мен мына 1 жылдын жүзү болуп калды Базар Коргонго иштегениме. Келгенде ушул мен шаарды кыдырып, ушул советскийде бир мындай эс ала турган жер жок экен да. Ошондо анан былтыр биздин мэриянын кызматкерлери менен ушул жерге бир эс алуу багын, элдер мындай сейилдей турган, кечкинде эс ала турган бир эс алуу бак курайлы деп ушундай пландаганбыз. Пландап, анан биз мына эскизный вариантты биз былтыр кышында ушундай жасаганбыз. Анан быйылкыга бул жерге ушул бактарын эгип, уже күзүндө багын эгип ограждениясын кылабыз. Ал иш планга кирген. Анан бүгүнкү күндө мына биздин жаштарыбыз ушундай жакшы спорт комплекс курайлы деп демилгелеп келишти. Эми бул жакшы, себеби азыр бул биринчиден бул жаштарга демилгенин болушунун себеби дагы мен себепкер болуп калдым окшойт. Себеби мына азыр бүгүнкү күндө ушул Бабаш ата
маданият үйүндө балдар ошол жерде тренировка кылып атат. Анан мен Бабаш ата маданият үйүн кийинки жылкыга биз капремонт кылып бир жакшы иш-чаралар, баардык иш-чаралар ушул жерде өтө турган бир маданият үйү кылайлы деп азыр ага дагы долбоор даярдап атабыз. Анан бул агайга келип айткам, агай силер эми бияктан чыгасыңар десем, анан жакшы бир ушундай немен ойлонсуңар. Бул жакшы иш-чара, буюрса мэриядагы биз дагы колубуздан келген жардамды беребиз. Биз деле карап турбайбыз. Мына азыр долбоорду даярдаса биз республикалык бюджетке сунуштайбыз. Андан сырткары мына бизде жогорку кеңеште депутаттарыбыз бар, аларга дагы сунуштайбыз. Эгерде ушул бир сунуш, жаштардын сунушу бир 5-6 ай мурун болгондо, Айбек Алтынбекович азыр Базар Коргон шаарына ушу борцовский зал курдуруу титулдук планга киргизген да. Азыр ушул мына биздин стадиондун жанына курулуп атат. Быйылкы неме иш планга кирген. Эгерде ушу эртерээк болгондо биз ушуну ушул жака кылмакпыз. Эми бирок азыр деле кеч эмес. Биз депутат менен дагы сүйлөшүп көрөлү. Эгерде ошону жылдыруу мүмкүнчүлүгү болсо, биз ушул жака сунуштап, ушул жака кылдырган аракет кылабыз. Рахмат, келип бергениңизге, ушунчалык келип коштогонуңуздарга. Bundan ары дайым Базар Коргон шаарында жакшылыктар болсун, мындай иш-чаралар көп болсун. Сиздердин баа көптү көрсө көл болот дейт. Мына баардыгыбыз биригип, бир муштум болсок, мындай иштердин далайын бүтүрөбүз буюрса. Рахмат чоң. Мына чындыгында Базар Коргон шаарында жаңылануулар акыркы учурларда болуп келатат. Урматтуу коноктор, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ишеничте калабыз. Андан сырткары мына 1 жылдын аралыгында маданият тармагына, андан башка тармактарга дагы өзгөчө колдоолор жүргүзүп келатат. Алдын ала ыраазычылык билдиребиз. Бир кол чаап койсоңуздар туугандар. Ошондой эле мына ушул иш-чараны демилгени аябай жакшы, мыкты деңгээлде колдоп аткан кеңеш, айылдык кеңешинин төрагасы Шергазы Канболотов мырзаны бул жака чакырып коюуга уруксат бериңиздер. Ал эми урматтуу коноктор, дүйнөдөгү эң алдыңкы спорттун түрү экенин барыңыздар жакшы билесиздер. Андыктан мына ушул деңгээлде кырмызы кызыл кыргыздын желегин желбиретели, жаштардын башын бириктирели, бир эле жаштардын эмес, мына ушул спорт аянтча курулса, бир эле мырзалар, жигиттер үчүн эмес, айымдар, кыздар да келип эс алып, Денисак улутту, Денисак коомду түзөбүз деген жакшы ниет уран менен Базар Коргон жаштар ынтымагы коомун түзүшкөн мына ошол коомдун төрагасы Шайназаров Майрамбек мырзага микрофон беребиз. Ассаламу алейкум. Базар Коргон шаарынын аксакалдары жана жаштары, бүгүнкү иш-чарабыздын максаты ушул жаштар менен биригип, ушул жерде 30 жылдан бери спорт зал түшө элек экен. Ошого жаштар менен биригип, бизден кийин өсө турган жаштарга бир жакшы бир жол көрсөтөлү, спорт менен алек кылайлы деп, жакшы адеп аклак ошолорду көрсөтүп кетели деп, ушул нерсени аксакалдар менен жаштар менен отуруп чечтик. Кудай буйруса иншаллах ошол президентибизге дагы, Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдышаевичке дагы чоң ыраазычылык билдиребиз, аларга кайрылабыз. Ошолардын жардамы менен, мамлекеттин жардамы менен, биздин мэриянын жардамы менен ушул жерге бир Кудай буйруса жакшы бир спорт комплекс түшүп калган болсо, дүйнөгө тааныта турган кыргыз жигиттер, спортсмендер чыгат деп толук ишенебиз ушу Базар Коргон шаарынан. Ошол эми жаштарды көрүп, основной бизде ошо 90% дыйканчылар ушундай бир дыйканчылык менен алек болот экенбиз. Ошолардын балдары эми алыс жактарга бара албайт экен. Өзүбүзгө ушул жерге жакшы спорт комплекс түшүп кала турган болсо, өзүбүздөн ушу дүйнөгө Кыргызстан желегин тааныта турган жигиттер, спортсмендер чыгат деп толук ишенем буюрса. Ошого силерден ушу келген туугандардан, жаштардан өтүнүп сурайбыз, ошого дуа кылып, президентибизден
Камчыбек Кыдышаевичтен сурап элек ушул жерге жакшы көрүп бизге спорт комплекс салып бере турган болсо, аксакалдардын атынан, жаштардын атынан терең ыраазычылыкты билдирет элек иншалла. Буюрса. Ошол рахмат келгениңерге баарыңарга. Албетте, мына ушул Базар Коргон жаштардын башын бириктирген Майрамбек Абдуманатович агабыз баштаган жалпы жаштар коому бир өзүбүздүн маанайды көтөрүп бир кол чаап койбойсуздарбы? Өнүгө берсин Кыргызстаныбыз. Албетте, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич мындай акыркы учурларда өзүңүздөр көрүп атасыздар, спорт тармагына өзгөчө олуттуу көңүл буруп келатат. Андыктан албетте бул жаштардын көтөргөн демилгесин колдойт деген ишеничтебиз. Ал эми мына ушул төраганын орун басары мына ушул жаштардын баардык жумуштарды уюштуруп, баардык тармагын өзү да колго алып аткан. Өзүңүздөр бир дүркүрөтүп алакан чаап койсоңуздар, кийинки сөздү мен Болотбек Балтабаевичке берейин. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, Базар Коргон элим, урматтуу ага инилер, эже карындаштар. Бүгүнкү чогулуубуздун максаты жаштардын демилгеси менен Борбордук стадионубуз 30 жылдан бери каралбай жаткан жерге эл аралык стандартта көп тармактуу спорт комплекс курууну демилгелеп жатабыз. Жана урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдышаевичтен суранабыз. Акыркы учурларда спортко өтө чоң салымдарын кошуп келатат. Ошолордун катарында жаш шаарлардын катарын толуктаган Базар Коргон шаарына дагы чоң спорт комплекс куруп бериңиздерди сурап демилгелейбиз. Жана ушул жерге келген аксакалдардын, жаштардын баталарын, дуаларын менен силер колдоп турган болсоңор, ушул иш-чараны аягына чейин чыгарабыз деп ишенебиз. Келгениңиздерге чоң рахмат. Албетте, мына ушул демилгени дайыма биз түздөн-түз колдойбуз деп атайын жөн гана колдоп койбостон иш-чаранын уюштурулушуна өзгөчө зор салымын кошуткан алдыңыздарда кеңеш, айылдык кеңешинин төрагасы Шергазы Канболотов мырзага микрофон беребиз. Келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу жерлештер, урматтуу аталар, агалар. Бүгүн мына биздин Базар Коргон районунда ошондой эле кеңеш айылына чоң жакшы самаалар болуп жатат. Бизге биринчи ушул спорт комплекс курабыз деп биздин досторубуз бизге келгенде биз башында аябай сүйүндүк. Бул кеңеш айыл өкмөтүндө караган менен бүт баардык айылдар биктиреткен. Бул жагы Талды Булак айылына чейин, бул жагы Базар Коргон шаарына чейин. Биз аябай сүйүндүк, аябай колдойбуз дедик. Негизинен спорт бул ден соолуктун шаны. Баардык биздин азыр жаш балдарыбыз спортко жакын, спорт менен дайыма машыгып келет. Ошондуктан биз аябай кубандык. Биз кеңеш айыл өкмөтүнүн эмес, биз Базар Коргон районунун деңгээлинде чоң спорт комплекс курууга биз өзүбүздүн күчүбүз жеткенинче, өзүбүздүн акылыбыз жеткенинче, өзүбүздүн эл менен, өзүбүздүн журт менен баардык жактан салым кошконго биз ар дайым даярбыз. Дагы бир жолу ушул биздин жаштар коомунун төрагасы, ушул жерде Базар Коргон районунун кеңеш айылынын тургундары, жигиттери, чыгаан жигиттерине мен чын жүрөктөн ыраазымын. Биз тараптан кандай жардам болсо өзүбүз дагы карап турбайбыз. Кандай жардам болсо биз жардам бергенге даярбыз. Дагы бир жолу урматтуу биздин Базар Коргон тургундары, Базар Коргон айылынын, районунун кеңеш айылынын тургундары ушул жерге чоң спорт комплекс курса биз ойлойбуз аябай жакшы болот. Мен дагы колдоймун. Кудайым буйруса, колдон келишинче кандай жардам керек болсо биз даярбыз. Дагы бир жолу чоң рахмат, урматтуу Базар Коргон жерлештер. Эми бул жака жакыныраак келсеңиздер, мына ушул спорт тармагын ичинен билип, анын ийгилигин дагы, түйшүгүн дагы, кыйынчылыгын дагы жонторис менен тартып келаткан Базар Коргон райондук спорт комитетинин башчысы Урматбек агабызга микрофонду беребиз. Келиңиз, Кудай буйруса мына сиздерге келечекте мына ушундай эл аралык деңгээлде жакшы заманбап имарат
курулуп калса мыкты көрсөтүштөр болот деген ишеничтебиз. Келиңиз. Рахмат Уланбей. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, Базар Коргон шаарынын тургундары. Мынакей бүгүн жакшы майрам иш-чара болуп атат. Кудай кааласа биримдикте ушу ишибиз Кудай колдоп ишке ашып берсин. Ушу борбордук стадиондо биз дагы бала кезибизде ушул жерде зал жок болчу эле, зал жоктугуна байланыштуу ушул жер биздин залыбыз эле да. Ушул жерде 100-150 балдар тренировка кылчу элек. Жана бул Базар Коргондо спорт боюнча жетишкендер тууралуу бир-эки ооз айтып кетейин. Биздин Базар Коргон району азыр райондо шаарлар арасында областта биринчиликке чыкты. Туугандар, балдар өспүрүмдөр спорт мектеби биринчи орунга чыгып Нарын областына барып жакшы ийгиликтерди жаратышты. Базар Коргон районунда баскетбол боюнча кыздар балдар, волейбол боюнча эркин күрөш, кыргыз күрөш, теннис боюнча республикалык чемпионатка катышып келишти. Алгылыктуу орундарды ээлеп, жана алыш күрөш боюнча биздин Базар Коргондон 4 спортсменибиз, биздин уулдарыбыз 2,5 миллиондук спринтер область утуп келди, Жалал Абад областына. Ошо командалык эсепте биздин райондун спортсмендери дагы бар. Ушул совет айылында, ушул жерде дагы бизде Кыргызстандын сборный командасында биздин окуучу балдарыбыз бар. Олимпийский резервте дагы биздин спортсмендер. Бизде бул жерде көп спортсмендер чыккан, дагы чыгат. Мынакей бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак, поколение болуп, азыр эл алхамдулилла баардыгында бар. Көп түкүрсө көл болот. Кудай кааласа баштасак, жергиликтүү бийликтер тараптан дагы кайрылабыз, жогорку кеңештин депутаттарына дагы. Кудай бизди колдосун. Чоң рахмат келгениңиздерге. Рахмат. Чоң рахмат. Мына ийгилик аксакалдардын батасынан, жаштын тилеги менен жаралат дейт. Андыктан мына сиздерди колдоп, мына ушундай биздин келечек муундар жакшы жашаган, жакшы демилге көтөрүп аттыр деп өзү басып, өзү баш болуп келип отурат. Мына Базар Коргон райондук аксакалдар кеңешинин төрага орунбасары Божиев Азим атабызга сөз беребиз. Келиңиз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Бүгүн абдан угуу алып, ушундай сүйүнүч менен келдик. Себеби ушу демилгелүү топту жаштар ушундай демилгелеп атканына мен ушу райондун аксакалдар кеңешинин төрагасынын орунбасары, нечен көп жылдан бери ушу кеңеш айыл өкмөтүнүн азыр мына Талды Булак айыл өкмөтү кошулуп, ушу аксакалдар кеңешинин төрагасы катары. Мына жерде аксакалдар билет, нечен жыл колхоздун башкармасы болуп иштедим. Башка кызматтарда жүрдүк. Бүгүн мындай жаштар ушунду демилгелеп атканы мен ушунчалык сүйүнүч менен, кубаныч менен кабыл аламын. Мына республикабызда биздин райондо 200 миңге жакын калк бар. Ошонун мына сайдын бер жагын алганда, нары жакта стадион болсо, бул бетинде ушу тоо зонасынан бириктиргенде бир көзгө көрүнө турган жакшынакай келечекке бир кадам шилтей турган жакшынакай бир стадионубуз жок. Себеби кээ бир жерлерде биздин ушул шаарыбызда, азыр Базар Коргон шаарында дагы 60 миңден ашык калк жашайт. Ал эми бул жагын эсепке алганда бир топ элибиз жашайт. А кээ бир жерлерде биздин жарымыбыз калкыбызга барабар жерлерде дагы чоң стадиондор курулуп, келечекте жаштар ушундай бир жакшы ийгиликтерди жаратып атат. Мен учурдан пайдаланып айтар элем, ушу демилгелүү топ жаштарды биз аксакалдар, пенсионерлер мындай айтканда ушу колдойбуз, чын жүрөктөн колдойбуз. Ал эми мына президентибиз Садыр Нуркожоевич ушу Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти кылып камчы кыдырышайычты бекерден койгон жок. Эл шайлады, биз да кубаныч менен кабыл алдык. Мен ушул жерден биздин үнүбүздү, биздин ушундай бир зар какшап талабыбызды угат деген үмүттө элдин атынан, аксакалдардын атынан, өзүмдүн атыман ушу Садыр Нуркожоевичтен, камчы кыдырышайычтан жана ушу маданият кызматкерлер министерствосунан ушундай бир спортко тийиштүү мекеме уюмдардын жетекчилери ушу бүгүн
şu bir elдің талабын, жаштардың үнін угат деген үмітті, şu yerге bir gelecekte bir jakşınakay bir sport kompleksi kurulат деген үміттамын. Oşalarga dağı uzun ömür versin, işten iyilik bolsun, Kırgızstan memleketimiz gülde ösüp, caynap, jakşınakay yaşatka Allah nasip aylasın da bir dua kılayın. Omen. Şu Kırgızstan memleketimizde şunday bir gelecekte kadam siltegen jaşlardı kolduğun memleketimiz. Şunday bir gelecekte jakşınakay şu stadionlardı gelecekte bardık derselerdi. Bizge Allah Teala Jaratkan Allah verdi bunday bir prezidentті, kamçı kıdırışayıştı. Şularga uzun ömür koldap, tilep Kudaydan şu bıyılgı жылы şu bir jakşınakay stadion kurulup kuruşka Allah koldasın. Amin Allah. Amin. Atalarımыздың ақ баталары қабыл болсын. Разышылық білдіреміз. Bir қол шағып қойсаңыздар туғандар. Әлбетте Кыргыз элдеринин аксакалдарынын ак батасы менен кеңешип иш баштап келген. Ал эми мына ушул Базаркоргон жаштар кыймылы коомунун мүчөсү, моторлорунун бири, сиздер бир алакан чаап колдоп коштоп кубаттап койсоңуздар, кийинки сөздү мен Данияр Расулжанович агабызга берейин. Assalamu alaikum Базаркоргон тургундары, жана алыстан, жакындан келген меймандар. Күн ысыкта эми силердер какырат көп сүйлөй эле коюн. Бул жерде негизи сүйлөнө турган сөздөр сүйлөндү. Бардыгыбыз бул стадиондун акыбалы канчадан бери кандай болуп турганын өтө жакшы билебиз. Анан ошого ушу төрагабыз Майрамбек, зам төрагабыз болот. Ушинтип жаштарды чогултуп, башын бириктирип, биринчи очередь бул жерде жаштардын башын бириктирүү болуп, бул дагы өтө оор татаал иш экен. Эми жаштар биригишти, баардыгыбыз бир кол, бир муштум болдук иншалла. Ошол жерде эми ушу баардыгыбыздын ниетибиз жакшы бир спорт комплекс, бул жерибиз парк, малкана койкана болбой, жакшынакай кылып, негизи Базаркоргонду көрүп атабыз да парктарды кандай болуп атат центр жакта. Бизде дагы ошондой болсо, алыска барбай ошол жерде өзүбүздүн туугандарыбыз, ошол жерде бала чакасы менен келип ойнотуп, ушундай кылып эс алуучу жайлар болот. Мен терең ишенем, сиздер дагы бизди колдойсуздар. Анан ошондой эле президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич көрүп атабыз бардыгыбыз спортко салымдар кандай болуп атат. Негизи эле бала бакчадан баштап соц объекттерге полный салымын өтө зор кошуп атышат, көрүп атабыз бардыгыбыз. Аларга да чоң рахмат. Анан мен дагы бир терең ишенип кетем. Ушу биздин дагы ушу Базаркоргонубузду ушундай жерибизге алар дагы кичине көз салып, анан ушу жардам колун узатып коюшуна. Баарыңарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Келиңиздер, жакыныраак келсеңиздер, анткени адам баласы жакыныраак отурган сайын бири-бирине мээрими түшөт экен. Мына бүгүн терисине батпай, ушунчалык сүйүнүп турат, өмүрүн спорт тармагына арнаган, спорттун эркин күрөш боюнча тармагына арнап бир топ шакирттерди чыгарып, ал шакирттери мыкты результаттарды көрсөтүп келаткан агайыбыз бүгүн аябай толкунданып, кубанып, биздин мына жаштарыбыз, Базаркоргон жаштардын кыймылы мына ушундай демилге көтөрүп атса, абдан мыкты болот экен деп сүйүнүп, толкунданып турат. Кийинки сөз эркин күрөш боюнча машыктыруучу Максутов Курманбек агайга микрофон берейин. Келиңиз агай. Рахмат, урматтуу менин элим, журтум. Мен 88-жылы ушул жерде эркин күрөш боюнча зал ачканбыз да. Мынаке ушу элибиздин демилгеси менен кайырларды алдык, баттарды алдык. Мына рахмат силерге, Базаркоргон эли. Эмне деймин? Мына азыр биздин результат чемпион Азия да. Эки жолку чемпионубуз бар бул залдан. Чемпион Азиядан дагы бир окуучубуз бар, Коткордон. Азыркы мезгилде Бешбадам айылынан келип Субашыда окуган Авазбеков Сыймык деген балабыз азыр сборный Кыргызстанда тренировка кылып атат. Кудай буйрса, андан дагы жакшы күтүп атабыз. Анан жаңылык, жакында биз чемпионат Кыргызстанга барып, U17 деген биздин немебиз бар.
катет деп коебуз. Ошонун ичинде Кыргызстан боюнча 55 килограмм салмакта чемпион болуп, мына 20-сында Кудай буйрса Арабияга кетип баратат. Алла буйруп, силердин патаңар менен бирге алып келсин деп турабыз. Рахмат уканарга, мен бардыгына кошулам. Şu жаштарга рахмат. Рахмат балдар. Финансылык жактан дагы өзүңүздөрдүн колдооңуздарды көрсөтүп атасыздар. Анын арасында мына Ильяз агабыз жана башка агаларыбыз турат. Атын атай албагандар таарынбай жок. Негизгиси баарыбыздын максатыбыз өлкө башчыбыздан көптөн көп ишенич менен сурайбыз. Мына Базар Коргон жаштар коому Байрамбек агабыз, Болот агаларыбызга бир ыраазычылык иретинде алаканды катуу чаап койсоңуздар. Базар Коргон жаштар коому. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар. Эми мына ушул Базар Коргон жаштар кыймылы коому өзүңүздөр байкап тургандай аксакалдарыбыз, кары жаштарыбыз келди. Алар жөн гана келип кетип калбасын деп бул жака силерге концерттик программа уюштурганбыз. Түштөн кийинкиге футбол боюнча байгелүү мелдеш болот. Ага чейин кичине кыскасы бүгүн кетпей аябай жакшы болуп турган меймандарга супер приз бир чучук. Келиңиздер өлкө ден соолукка пайдасы мындай заманбап комплекс курулуш керек экен. Бул отуруп берсек курулуп берсеңиздер сиздердин алдыңыздарда мына жакында гана өзүнүн Туршо концертин берип 5000-10 000 деген адамды чогултуп Бүгүнкү иш-чара боюнча бир эки сөз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Аллах таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Булар бүгүн өтө жакшы иш-чара өтүп атты. Ошо Советский жергесинде өтө жакшы спорт комплекси, жаштардын делегациясы өтүп атты. Өтө жакшы салмалык деңгейибиз. Албетте биз дагы бакаласына келишчи салмак кошуп жардам берип аракет кылабыз, иншалла. İnşallah bunday komplekslerden kuruluşuna bizim elimiz için, cerimiz için öte jakşı bir şuna bir samanlık oluşumlarının sebebi de elimizde daha spor oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlerine aytken güçlü olmanın altı farzatla Allah Teala hükümlörüm dedi. Böyle bağır jakşı деген. Mına şunlardan bilsek olur. Elbette bu adam güçlü, en soluğu çın. Daima ушундай бир спорт менен башып турган жаштардан болуш керек. Ошондуктан иншалла мен ушу Советскийдин жаштарына терең ыраазычылык билдирсем, Аллах Таала баарыңыздан ыраазы болсун. Аллах субханаху таала ушундай демирени көтөргөнүңөр үчүн кайтадан дагы жолдосун, өзү жардам берсин. Шуга каласа ушул жерде комплекстер, спорт аянтчалары курулуп, İnşallah şu cennetlere gelip şu açık işlerinde ben şu böyle konuşturmak arzu ederim. Rahmat vardığınızlara hürmet.
биздин жаштар. Аллах таала разы болсун бардыгыңыздардан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Амин. Жаштар ынтымагы коомунун эр жигит патриот балдарына бекем ден соолук каалайм. Бүгүн аябай кубанычтамын. Депутат катары кандай салымдар болсо кошконго, ошондой эле үй бүлөбүздүн атынан, өзүмдүн атыман материалдык жардамдарга салым кошконго ар дайым даярбыз. Мен өзү Базар районунун тургуну болом. Огантал айылынан болом. Бүгүн Советскийде Базар районунда жакшы иштер болаттыр. Спорт комплекс курулаттыр. Ошого салымыбызды кошуп, 30 чакты футболистерди алып келдим. Ошо спорт зал жакшы бүтүп кетсин. Ошондо чемпиондор чыксын, бизге окшогон спортсмендер чыксын, Кыргызстан желең дүйнөгө таныткан спортсмендер чыксын. Ошол. Рахмат. Бекназар Камчыбеков. Кудай буйруса. Sizlerdi 2024 Я несколько лет, даже много, 40 лет я работал председателем спорткомитета. Тут в Базар-Кургане? Да, в Базар-Кургане. А сколько лет живете? Живу вообще 73 Тут года. родились? Да. Ваши родители тоже? Мама родилась здесь. А, мама в родилась здесь. Кыргызстане, да. Еще в далеком 23-м году. В 23-м году. Уже тогда было Никольское. Ну, сейчас советское. Да-да-да. Мы, вот эта инициатива очень хорошая. Я все время здесь жил. Назревал вопрос по строительству спортивного зала. Хороший спортивный зал на территории Советского нет. А вот инициатива молодежи, которая сейчас проявилась, очень своевременная и нужная. Его, видите, поддерживает, народ поддерживает, руководители пришли, сказали, все поддержат. Это просто мечта детей, многих, которые маленькие есть, они будут заниматься. Пусть они, наши уже дети, внуки, тоже будут заниматься. Сколько у вас детей? Детей 3. Да. И здесь запланировали строить стадион. Стадион, когда этот строили, Джалал Асанов вот этот участок дал, когда был председателем колхоза. Джалал Асанов. Время, да. У нас стадион первый был в Советском на речке. Стадион был, знаете, единственный тогда Ленинский район был. До этого Базар-Курганский район был только один. Есть там стадион. А здесь надо. И я полностью поддерживаю. И если какая-то помощь нужна, хорошо, мы со всей души поможем. И дай Бог здоровья всем и чтобы занимались. Большое спасибо. Спасибо. Бүгүнкү иш-чара боюнча Биреков сөз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Менин аты жөнүм Малынкулов Дастан. Мен ушул Базар-Курган тургуну боломун. Биз ушул Советский айылында тренировка кылып өсүп келип атабыз. Анан биздин максатыбыз ушул Советский айылына бир жакшы бир спорт комплекс куруп беришиңиздерди чоңдордон суранат элек. Себеп дегенде бизде жакшы азыр залдын жоктугуна байланыштуу азыркы жаштар кичине токтоп турат. Ошого бир жакшы бир комплекс болсо, бир жаштарды өстүрүп,
ушул жаштардын келечегине бир өзүбүз да салым кошуп, билгенибизди үйрөтүп аракет кылмакпыз. Эр жигит кандай бир максатка жетиш үчүн сөзсүз бир спорт менен машыгыш керек экен да. Ушундай күч пайда болуп турбайбы? Берек болсо сөз. Ассаламу алейкум, мен Юнусов Музафар, эркин күрөштөн 2 жолу Кыргызстан чемпиону болгом. Ушул Советскийде тренировка кылып, чоңойгонбуз ушул жерде биз. Стадиондо чуркап, айылда чуркап, ниет кылып Кыргызстан желегин көтөрөбүз деп мeenет кылып чыкканбыз. Алхамдулиллах, мына Куранбек агай, өзүм тренер Салахидин ушул жерде Алмазовский алар колдогон бизди. Ушул жерде чемпион болгонбуз. Азыр муну көрүп, шарайттарды жакшы көрүп, сүйүнүп атабыз, дагы кайра жаштыкка кайтышкачы биздичи. Ушу эми ниет кылтабыз, иншаллах балдарды биз полный биз баарыбызды эмне үйрөнгөн болсок, ушу балдарга үйрөтөбүз, баарыбызды беребиз. Жогорудагыларга рахмат, ушунчалык колдоп кылып атканына. Дагы колдоп турсаңар, иншаллах көтөрөбүз Кыргызстандын желегине. Бул чемпионат мира, олимпиадага алып чыгабыз иншаллах. Чемпиондорду чыгарабыз. Чемпиондорду чыгарабыз. Sizlerdi 2024 Assalamu alaikum. Жаштар чогулуп атышат. Нурмамат Кадырбекович, мурдагы Базар Коргон районунун спорт комитетинин төрагасы. Берек болсоңуз бүгүнкү иш чыгарманчы. Так, мен бүгүн кеңеш айлык кеңешиндеги бүгүнкү ынтымак бириккен коомунун өсү болуп отурамын. Мына бул ынтымак коому бул жалаң спортсмендерден түзүлүп, ушу спортсмен жигиттер ушул нерсени уюштуруптур. Мен аябай ыраазычылык билдиремин. Себеби спорт кайсы жерде жүрсө да, жүрбөсө да, спорт бар жерде тынчтык, өсүү, өнүгүү болот деп ойлойм. Мына азыр кеңеш айлык өкмөтү өзү эле болбостон Талды Булак айлык өкмөтү менен биргеликте болуп, жаңы чоң айлык кеңеш болуп калды. Мурда бул жерде маселен мен билгенден 21-31 депутат болсо, ал жерден дагы бир 17 депутат болот, 48 депутат болуп калды. Бул деген сөз бириккен жаңы авто реформалык АТРдин негизинде кошулган кеңеш айлык кеңешин широкийлештирилген бириккен ынтымакчылык болду деп эсептейм да. Мен айткым келет, ушунча элди бириктирип, мына бүгүнкү күндө ушундай коом түзүлүп атканы, ынтымак коому бул атынан эле айтылып турат да. Бизде азыр бизде эле эмес, бүт Кыргызстанда ынтымак эле болсо, бириккен жаңы ийгиликтер болсо, канчалык жакшылыктар ушунча көп болот деп ойлойм. Башкардык кеңештин депутаты Талантбек Сыйыркуловичка сөз. Ишара боюнча айтсак жакшы, жаштарды эмелге көтөрүп, уюштуруп, ушунчалык уюштуруп аткан рахмат буларга терең ыраазычылык. Эки колдоп колдойбуз, колубуздан келишинче жардам беребиз бар жогуна. Чемпиондор чыксын, келечекте ушул жерде спорт комплекс курулуп калып, бизден дагы жакшы Кыргыз элин сыймыктанган чемпиондор чыгат. Бүгүнкү иш-чара аябай сонун иш-чара болуп жатат. Биздин Базар Коргондун жаштары аябай жакшы инициатива көтөрүп ушул жерге аябай чоң спорт комплекс куралы деп жатышыптыр. Биз баш отубуз менен макул болмоктун себеби дени сак улут, дени сак жашоо демекчи жогорку өнүккөн мамлекеттердин катарына кошула турган учур келди. Биздин да жаштарыбыздан чыган жигиттер чыгат. Аябай жакшы чыгайын деген жаштарыбыз бар. Ушуларды көтөрмөлөп ушундай комплекстерди куруп көтөрмөлөсөк бизден да чыгат. Ошондуктан биз айылдык кеңештин депутаттары бул иш-чарага колубуздан келишинче жардамыбызды, кошумчабызды кошууга аракет жасайбыз. Аябай жакшы иш-чара болуп атат. Мени биздин келечегибиз болгон жаштар уюштуруп атат. Албетте бул демилгебизди колдошубуз керек. Себеп дегенде спорт коомчунун эң керектүү булагы, ден соолуктун булагы. Дени сак, денеден дени сак бала көргөн дегендей, дени сак коом баардык мен ойлойм өлкөбүздүн эң керектүү. Жаштарга калуурун үчүн ден соолук, бекем ынтымактык, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымагы эч качан бузулбасын. Биз жаштарды колдойбуз, энелер катары, депутат катары.
өлкөнүн өтүшүнө чоң салымдарыбызды кошобуз. Жаштардын идеяларын дайым колдойбуз. Себеби өлкө биздин келечектин муунда. Чемпион жигитиңиз боюнча бедек сөз. Кудай кааласа мынакей суу башы айылында өтө сонун ийгилик болду. Мына дүйнөлүк күрөшкө каршы биринчи орунду алып алтын пайгага жетип келип элди өтө катуу чоң сүйүндүрдү. Элдин маанайы өтө сонун жогорку деңгээлде эл уюшуп тосуп алдык десек жаңылышпаймын. Кудай насип кылса биздин бир эле суу башы айылына эмес, районго, Жалал Абадка, республикага ушу жаштарга бир үлгү болду, бир сонун мотивация болду деп ойлойм. Кудай насип кылса ушундан көп жаштар тарбия алып, жүрүш турушун, жашоого көз карашын, спортко болгон мамилеси оңолот жана жогорулайт деген ишеничте. Рахмат. Коргон жаштар коомунун төрагасынын орун басары Токоев Болот Беке сөз. Ассаламу алейкум. Бүгін біз өте қуаныштабыз. Енебиз дүйнөнүн чемпиону болуп келди. Кудай буйруса, мындан кийин 4 жылдан кийин олимпийский чемпион болушуна биз тилектешпиз. Жана ушул иш-чараны уюштурганга жардам берген ага энелерибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерде өздүн акабыз Кайыпов Ильяз ака 50 000 сом жардам кылды, ага дагы чоң рахмат. Allah razı olsun, işlerine ilgilik. Жаштар ынтымакта болуп, анан биздин о жаштар коому түзүлүп, спорт комплекс курдурууга ниет кылып атабыз. Ошого президентибиз Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Кудышаевич көңүл буруп, ушу биз баштаган демилгени колдоп, спорт комплекс алып берсе, мындан дагы көп спортсмендер чыгат деп ишенем. Жакшы. Жылкылары көчтөрү кетип атат. Жакшынакай тартылып атат. Кандай бүгүн манай? Өтө сонун манайлар, чемпиондук тосуна өтө сонун манайлар. Бул чемпион атасы. Сөз балаңыз жөнүндө. Жигиттер. Бүгүнкү иш-чара боюнча, окуучуңуз боюнча. Бүгүнкү иш-чара боюнча Исахов Костантбектин Азияда экинчи место, чемпионат мирде биринчи место алып келгени үчүн биздин спорт мектебибиздин коллективи менен баягы биздин жаштар уюму коомунун демилгеси менен ушул чемпионду тосуп алдык. Жалал Абад шаарындагы аэропорттон тосуп келип конокторду күзөтүп атабыз. Не дейм? Курсант. Өзүңүз өстүргөн турбайсызбы, э? Башында. Силерден кийинки окуучуларым ал 2 классынан баштап тренировка кылган. 3 классында международный турнирден ноокатта чемпион мирди алып алган. Ичиндесин деле билет эле. Сиздин салымыңыз чоң турбайбы? Анан эмне дейсиз? Биз ушу олимпийский резервге деген даярдайбыз. Андан нары ушул Рустем агай катуу иштеди 4 жыл. Даже бияка каникулга да жөнөтпөдү да. Баланы даярдап чемпионат Азия чемпионаты бизде ошо. Жетишүүнө ушу Рустем агай чоң салымын кошту. Анан биздин Базар Коргон районунун жаштар уюму чоң жардам берди. Мамлекет тарабынан кандай жардамдар болду? Мамлекет тарабынан 31-нде Кудай буйруса биздин мэрдин атынан 200 000 акча сертификат берилген. Анан дагы акимият дагы
А сизге биринчи тренер катары кандай бир нерселер болдубу? Биринчи машыктыруучу катары. Мага Самгыланы чемпион болгонду. Чоң демирге анан мен билем мугалим болуп иштегенге ыраазымын да. Сен де балдар, муну окуучуларым, агай дегенмен мен өзүмчө. Сиз Базар Коргон районунун көбүн өстүрдүңүз да. Бүт күрөшчүлөрдүн баарын. Шүгүр. Азыр мынакей келечектеги балдар үчүн биздин спорт школа окуучу дагы силер менен бирге күрөшүп жүргөн бала азыр директор болуп калды. Спорт комитети дагы күрөшүп жүргөн бала болуп калды. Салымын кошуп балдарды сборго жөнөтүшү акча бөлүп беришти. Кой беришти, жеңик, жакшы тренировка кылышты. Азыркы мезгилде уже 6 советскийдин өзүнөн бала олимпийский резервге окууга өттү да. Колуңуздан канча бала өттү ошондо жалпы? Жалпы биздин Базар Коргон районубузда 11 бала олимпийский резервге кирди. Сиздин колуңуздан? 5-өө, менден 6. А жалпы канча баланы тарбияладыңыз ошол башынан баштап? Башынан баштап эсептесем, эсебине жетпем го. Рахмат агай. Рахмат ушул. Көп жашаңыз. Основной биздин эми азыр спорт школа катуу көңүл буруп атат. Агай даярдап иштейт. Балдарга командировочный акча мамлекет жагынан бөлүнүп атат. Мен эмне дейм? Мамлекет тарабынан сизге бир даржалар же үй бөлүнүп берилди, бериле элекпи? Ушун үчүн да кайрылайын деп атам да. Мынакей мен силерди окуттум, жашадым. Өзүм деле участка албаптырмын да. Атам бир 2 комнат үй сатып берген, ошондо жашап кичине аны брашкалары муңдоду. Анан азыр 4 уулум бар, бир да участкам жок. Анан баягы участкага барсак, акчасарларга тиетилген. Биз ошондорго жок. Буюрса. Акимге дагы кайрылайын деп атам. Мен ушундай бизге мен эч болсо 2 баламга участка берип, меники го атам сатып берген үй бар. Деп айтып турам, алда билет эмне болот. Мейли, ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Базар Коргон районунун спорт комитетинин төрагасы Урмат Үмүталиев. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бизде Кыргызстанда өтө тарыхый иш десек деле болот. Чоң майрам. Баса белгилеп кетсем, Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун Базар Коргон шаарына караштуу Суу Баш айылына чыккан биз Исак Курсантбек деген инибиз Ирландия мамлекетине Аман шаарында 17 жашка чейинкилер арасында дүйнөдүн чемпиону болуп алтын медалды болуп отурат. Биз Базар Коргон район мамлекеттик администрациясы баш тарабынан, коллектив жетекчилер тарабынан ыраазычылык билдиребиз. Биринчи жеке машыктыруучу Курбанбек агайыбызга терең ыраазычылык. Рустам агай ушу инибизге дагы мындан дагы чоң ийгилик жетишкендиктерди каалайбыз. Кудай кааласа кийинки 4 жылдык олимпиада чемпиону алтын медаль алып келишине тилектешпиз. Базар Коргон району өтө спортко жакшы жетишкендиктер болуп келе жатат. Бул жакта таластык тренер. Ассаламу алейкум. Кадайсыңар? Рустам. Бишкектенби? Таластан дейт го. Бизге күйөө болуп турбу, Бирек сөз. 4 жыл машыктырдыңар ошондо? Курсант негизи өзүм эмен болот, кайнем болот булган. Ага чейин да көрүп, кичике кезинде ошо 7 жашында болгон, 6 жашында көргөм. Ошондо эле бир шыгы бар болчу бул бала. Анан 2021-жылы колго түшкөн. Курманбек айдан келип колго түшүп, университет. Ошо 4 жылдан кийин Азиядан экинчи болду. Bir ay etpey, birden уже чемпион болду. Жакшы, эмгегиңиз чоң экен. Бул Кыргызстан үчүн 27 жылдан кийин келген медаль. 27 жылдан кийин. Азыр Кыргызстанда канча алтын медаль бар жалпы? Жалпы ушу кадеттерди эсептегенде биринчи Асейин Төрөгелиев агайыбыз болгон, агай болуп, Тайманбас
орынбасар болып иштейт, Тайылмаз спорт мектебинде. Экинчи Табалуу Сүймөнгүл. Ал сборныйдын немеси да. Главный тренер. Руслан Мажыновдон кийин жардамчысы да. Анан кийин курсант болдум. Жок, Базарбек Ошондо 4-чү же 5-чү болуп калды? 3-чү. 3-чү? 3-чүгө куат болдум. Жакшы. Дагы такташ экен. Анан кийин Кахаров Рустамжан келди. Анан Асанов Өмүрбек. 5 же 6. 6 го да менин оюнча. Бирөө Базарбек Байкебиз бар, ал Базарбек Байкебиз бар да айтмакчы. Ал кайсы жыл болгонун эсимен чыгып кетти, бирок мен ал болсо анда 6 медаль да. Жакшы ийгиликтерге жетипсиңер. Дагы мындан ары спортсмендер тарбиялай бергиле, өстүрө бергиле. Сиз райондон бул жака өткөзүп берет экенсиз да ошондо? Олимпийский резервибиз бар да. Кайсы тренер келсе ошо тренерге өткөзүп беребиз да. Биздин пешенебизге бияк арт эшикте иштешти. Кийин как раз Олимпийский резервге келип калды. Анан мына шүгүр как раз Коконов агай, Жалалов тренер? Призер Азии? Салам алейкум. Кандайсыңар? Жакшы. Урмат мамлекет тарабынан колдоп турат экен да? Спорт школа. Жакшы. Береко сөз барбы бүгүнкү чемпион боюнча? Жалпы жөнүнөн канча окуучу алтын медаль алып келди? Кыргызстандан 3 спортсменибиз алтын медаль алып келди. Биз Жалал Абад областынан 2 бала, Кочкор Ата шаарынан, бири ушу Базар Коргон шаарынан, анан бири Нарын областынан алды. Кочкор Атадан дагы кола алган балабыз бар. Алар канча салмакта болду? 65, биздин Исаак Курсантбек 55 килограмм. Ушундай 75тен спорт комитет менен тегиз байланышта область менен чогуу иш алып барабыз. Булардын Азиядан да экини алып келген Исаак Курсантбек. Экинчи орунду алып келип, бул жака Базар Коргонго келбей эле туура сборго барып 1 ай даярданып Таласта. Анан Милүүгө кеткен да. Биздин Базар Коргон жаштарында кандай дагы иш-чаралар болду? Спорт тармагы боюнча. Спорт тармагы боюнча азыр бардык эле спорт мектеп, балдар өспүрүмдөр мектеби менен чогуу иш алып барабыз. Жакшы кетип атат. Мына областтан мен чемпионмун деген турнирге, республикага спорттун бардык түрүнөн барышты, областтан биринчиликти алып. Баскетболдон, ошондой эле волейболдон, алыш күрөштөн, жана теннистен окуучу балдарыбыз Бишкекке барып республикалык турнирге катышып келишти. Ошондой эле дагы алыш күрөшү боюнча бизде Кеңеш айыл өкмөтүнүн Каба айылынан Кожоярова Мадина деген бирден чемпион болуп келди. Алыш күрөштөн 3-чү месттен алып. Эреңиштен азыр дагы ушул күндө эгемендүүлүк 33 жылдыгына карата Ысык-Көл областында президентибиздин кубогуна улуттук эреңиш боюнча 5 спортсменибиз азыр Ысык-Көлдө. Кудай кааласа эртең турнир башталат. Эгемендүүлүк күнү биринчи, экинчи орун болот. Эреңиш боюнча жакшы спорттун бардыгынан эле жаштар өсүп келе жатат. Районубузда жылыш бар. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Чоң иш-чараларды жасап атасыз. Так, биздин чемпион келди азыр. Сүрөткө чыгып жатышты. Ким чемпион болгусу келет ушундай? Болгуң келеби? Күрөшкө катышасыңбы? Футболдон катышасың футболго? Күрөшкө ким катышат? Чемпиондар, жергиликтүү чемпиондар, тренерлер. Ассаламу алейкум, бул чемпионубуздун атасы экен, аты жөнүңүз кандай? Исаков Шавкатбек. Канча уулуңуз бар? 2 уул, 1 кызым бар. Кандай бүгүн маңай кубаныч? Маңайлар жакшы, сүйүнүчтөн, кубанычтан. Көптөн бери спортко катышып эле? Бул 6 жашынан баштап спортко катышат да, 6 жашынан баштап. Тренерлерге ыраазычылык. Биринчи ошо Кыргызстан, кыргыз элинин ордосу
Анан ошо агайларына ыраазычылык билдирем, ушунчалык даражага жеткизип, ушунчалык мировойго чыгарган Ислам агайына, кичинесинде Куромбай агай үйрөткөн Куромбай агайга мен келе жатта эми олимпийский чемпион болушуна каалайм ошондойларды.